Талас облусундагы мамлекеттик кызматта иштеген мугалимдер, медицина кызматкерлери жана маданият тармагында эмгектенген кызматкерлердин балдары 10 күнгө Ысык көлдөгү илим лагерине жол тартышты. Алгач ата-энелердин коштоосунда келген балдардын көпчүлүгү биринчи жолу өз алдынча эс алууга жөнөп жаткандыктан толкундоо сезимдери болуп жаткандыгын билдиришти. Мен лагерге экинчи жолу баратам. Биринчисинде лагерге барганда толкунданасың, бирөө менен сүйлөшө албай, бирок башында үйгө кетким келет, ушундайлар болот, бирок уже аягында ыйлан келип калат да, үйгө кетким келбейчи. Досторумду табып, уже все түшүнүп, ушундай болуп калат. Бунусунда жакшы эле намерение менен баратам. Досторду табып, жакшы ушу летону провести кылып, вот. Мен мурдадагы 2 жыл мурун жалын лагерге баргам. Ал лагерде абдан шаңдуу жана көп достор тапкан болчумун. Жана азыркы настройдагы аябай күчтүү, алда ушундай жакшы болот, баары сонун болот дегенге үмүттөмүн. Лагерден болсо көп достор табып, алар менен ары бери оюндарда ойноп, көп сүйлөшүп, ал таасири да жакшы алардын. Мындай балдардын эс алуусу Ысык көлгө экинчи жылы уюштурулууда. Өткөн жылы облустан 65 бала эс алып келсе, быйыл 150 бала эс алышат. Бул күнү биринчи агым менен 75 бала Ысык көлдөгү илим лагерине барышат. Биз область боюнча негизинен 150 балага эс алдыруу боюнча пландаштырдык. Булар кетип аткан лагерь ошо Далинка деп коет, Каройдо, илим деген дотсо ошол жерге барышат. Былтыркы жылы биз 65 баланы жөнөттүк эле. Быйылкы жылы буюру саны көбөйтүп 150 баланы жиберип атабыз. Азыр биринчи поток, биринчи агым менен 75 бала келатат, кетип баратат. Буюрса 10 күндөн кийин 25-inde дагы экинчи агым кетмекчи. Негизи жайкы каникулда ар бир бала жогорку деңгээлде өткөрүүсү шарт. Ал үчүн мамлекеттагы балдардын эс алуусу үчүн ар тараптан аракеттерди көрүүдө. Эс алууга кетип жаткан балдардын ата-энелери уюштуруучуларга ыраазы. Анткени балдар коомчулук аралашуу менен лагерге барууда өз алдынчалуулукка бат көнүшөт. Ана бул өзү жакшы эми лагерге барган. Балдардын кыргызору өзөт, общение болот, элдер менен таанышат, балдар менен таанышат. Жакшы, өкмөткө рахмат, билим берүү системасына. Ушундай балдарды узатып, бир аз эс алып атканына. Жакшы, эми ишенигим бар буларга, жол коопсуздугун баарын камсыздагандыр эмгиче. Эс алууга жөнөп жаткан балдардын коопсуздугу дагы эске алынган. Ал үчүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлеринин коштоосунда балдар Таластан Ысык көлгө сапар алышты. Бегайым Асымбаева, Мелис Элебесов, Эркинай Жумабекова, Талаш шаары.